Депутаттар чакырылбаган конок шыпырылбаган жерге отурат дейт. Мына элдер. Булар жана 10-на чейин иштеле кылган жок да, мына жогорку кеңеш. Тиги жогорку кеңештин тешиги. Неге тешиги? Булар баягында тополоңдо кирип барсам эшиктен кууп чыкты тешиктен дегенде, ушу тешиктен куулап чыгышкан булар, качкан ошол жерде. Мына кыргызда бир жакшы сөз бар. Бекер жатпай бекер иште деп. Мыйзамды кыйратып жазган жоксуңар, бекер эле жаттыңар. Андан көрөк мына жерде келип жыйнап койсуңарбы? Я. Мына кардын түшүнө караганда карабайсыңар, булар эски да. Эми муну айтышыңар мүмкүн, бул биздин иш эмес, бул охранник же рабочийлердин иши деп. Негизинен бул силердин акыбалыңар ушундай. Жогорку кеңеш, депутаттар. Мына аз тиякта той болуп атат. Кудай буйрса, жаңы адамдын ак үйгө келишин күтүп атабыз, жана тойдой эле. Жапаров, эчигине көрүп төрүнөт деген сөз бар, билесизби? Кыргызда мына Мына сиз кире турган ак үй. Мына крутой машиналар. Садыр Жапаров эшигин көрүп төрөгөт дейт. Мына ак үйдүн эшиги. Муну жыйнагандын бир эле жолу бар. Депутаттар, мени силер өзүңөр тосуп алгыла деп койгулагын. Могу жерде мусор эмес, пакта өсүп кетет. Пакта ушундай өсөт. Мына килем болуп кетиши мүмкүн. Мына Кыргыз Республикасынын борбору болгон Бишкек жана ошол ак үйдүн эшигин көрүп төрөгөт деген акыбал ушундай. Бул жерде буга чейин жогорку кеңештин депутаттары иштеген. Эшигин көрүп төрөгөт дегендей же боло береби бизде? Эми кантип ушулар ушу эшигин астын жыйнай албаса, могу эшикти жаңы президентти күчөт булар. Жапаров Садыр Нуркожоевич, кечеги элге кайрылууңузду мен толук менен көрүп чыктым. Аябай жакшы, чын жүрөктөн айтып атасыз. Кайсы бир жеринде мен бир сөзүңүзгө токтолуп кетким келет. Менде көп кыялдар бар деп атасыз. Ошо кыялдарды орундатыш үчүн мен элдин жардамы дагы керек дейт. Мына сизге жардам. Мына ошол кошмарларды мен көрсөтүп берип атам. Колуман келгени пока ушул. Бул ичине киргенге допуск жок да мендечи. Ичинде толуп атса керек мындай чирик системаларчы. Сиз мына аттадың бир ак үйдүн босогосун деп мына жерге келип атасыз. Жок дегенде мына эшигин көрүп төрөгөт деп эшикти жыйнаттырдыңыз. Ошо депутаттардын өздөрүнө. Элдерге пример болсун буларчы. Субботник деп иш кылдырып калышат эле го. Бардык нерсени тазадан баштаңыз. Анан желательно кирип ушул мурдагы 3 президентти, 2 президентти бирөөсүн каматып, бирөөсүн куулаган 6-саздыктын депутаттары менен ушу мамиле кылбай эле койушуңуз керек эле да. Эми 3-сүн күтүп атышат. Булар профессионал экен да буларчы. Мына бүгүн эми жакшы тойлор болуп атат. Азыр эле бир агам чалып алып, буларды жаман айтпай эле койчу деп суранды эле. Ушу жаман айтпай эле бул. Сволочтар деп эле коюн, чимкириктер деп эле коюн. Жок дегенде муну жерди жыйнаттырыңыз. Садыр Жапаров эшигин көрүп төрөгөт ак үйдүн. Мына кошмар. Бул көптөн бери жатат. Сырты жалтырак, ичи калтырак деп булар аркы бетин эле жалтыратып коюштур. Ёлка тигип. Кыска. Мындай тойлор болуп атат. 1 миллион элдин тандоосун сыйлайбыз. Садыр Жапаров дагы бир кайрылуумда ушуну эсиңизге тутуп коюңуз. Мен буга чейин көп адамдар менен жүрүп, такситтерден, элден сурадым. Садыр Жапаров эмне жакшылык кылган десем, көпчүлүгү айта албай коюшту. А бирок
сизге бул берилген добуш как аванс катары. Кыйналды, ата-энесинен ажырады, көп кыйынчылыкты башынан өткөздү. Ушул нерсени унутпаса керек. Кыргыз элин ушул оңдойт деген үмүт менен сизге аванс добуш берди. Баягы сиздин буга чейинки кылган жакшылыгыңызды көрүп, анан ушул жакшы кишилер деп берген жок. Сизге үмүт кылып берип атышат. 1 миллион элдин добушун сыйлайбыз. Ошол элдин үмүтү акталсын. Ошол адашпай, Кудайым адаштырбай Кыргызстанды оңоңуз. Аны үчүн ошол чириген системаны тазалап башташыңыз керек, бисмилла дегендечи. Инаугурацияны күтпөй, тигини күтпөй, муну күтпөй. Старт дегенде эле катуу баштасаңыз элде ишеним андан да артат. Бул менин айта турган сөзүмү эсиңизден чыгарбаңыз. Калганыңыздарга чоң рахмат. Сурооңуздарга анан комментарийден жооп берейин.